Мамлекетти куруу кыйынга турбас, андыктан үй бүлөлүк кландык башкарууга чыдабаган улуу эл ушул күнү элдик толкундоонун өзгөчө азабын башынан кечирди. 7 апрель күнү 86 мекендешибиз окко учуп каза болду. Апрель батыры катары ушул азыркы учурдан пайдаланып ошол бийликке, элге кайрылып кетет эле. Мындан кийин эч кандай мындай кырдаал болбосун, ушундай бир кайгылуу апаттар болбосун. Апрель төңкөрүшү элдин жаркын келечеги үчүн болду. Көз карандысыз өз пикирин эркин билдирүүгө аракеттер болгон. Бирок бийликтин опузалоосу, өзүн билемдиги калктын кайдыгерлигин күчөттү. Натыйжада эгемендүү өлкөбүздө жашаган элдин өз мүдөөсү орундалды. Өкүнүчтүүсү адам өмүрү кыйылып кан төгүлдү. 30 жылдан бери эгемендүү болгон болсок, тарыхый окуяларды башыбыздан өткүздүк да, 3 революция. Же төңкөрүш дейбиз, бир тарых өз баасын берет. Канчалаган азаматтарыбыз курман болду кыргыз үчүн. Бүгүн ошону эскерип Куран окуттук. Мындай энелерибиздин көз жаш акпасын, Кыргызстандын өнүгүп өссүн. Мындан кийин жакшы жашоо бизге насип этсин. Ушул сабыр, курман болгондордун ата-энелерине сабырдуулук тилеймин. Дайыма биздин эсибизде жүрөт, жүрөгүбүздө жүрөт. Өткөн тарыхка кара тамгалар менен жазылган апрель окуясына 11 жыл толду. 86 адамдын өмүрү кыйылды. Бул күн бүгүнкү эртеңки бийликке, келечекке сабак болушу зарыл дейт өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев. Ушул күнү тарыхый бурулуш болуп, туңгуюкка бараткан жолдон чыгып, жаркын келечекке багыт алганбыз. Адилеттикти туу туткан, чөгөлөп жашоого чыдабаган, кландык жана үй бүлөлүк бийликти кабыл албай турган элибиз дагы бир жолу далилдегенбиз. 11 жыл мурдагы каргашалуу апрель окуясынан Жалал Абад облусунан 9 адам каза болуп, 67си жаракат алган. Жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө мүмкүнчүлүккө жараша колдоолор көрсөтүлүп турат. 2010 жылдын 7 апрелинде Кыргызстанда төңкөрүлүш болуп, 80ден ашын кырчындай адамдардын өмүрүн алып кеткен. Жүзгө чукул адамдар ар кандай жаракаттарды алып, анын азабын ушул күнгө чейин тартып келүүдө. Кыргыз эли илгертеден адилетсиздикке каршы туруп, өлкөнүн келечеги үчүн жанын окко тоскон каарман калк буга эгемендүүлүккө жетишкенден бери орун алган бир топ катар окуяларды мисал боло алат. Тилекке каршы бул окуя көпчүлүктүн жүрөгүндө өчпөс так калтырган. Бул күндөн ар бир бийликтин бутагы сабак алып, ошол кездегидей катачылыктарга жол берилбеши керек деп эсептеймин. Театрлаштырылган атайын эскерүү баяны тартууланды. Студенттердин, жаш жеткинчектердин көңүлүн бурган бул күн кайталанбас үчүн каалуу тилектер айтылды. Калпак кийип башына эрденбесе, калк ишине билек туруп шерденбесе, жет атасын сураса билбейм десе, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЭлТР, Жалал Абад шаарынан.